Кечке атасы менен биргеликте жүк ташып чарчаган эшектин баласы атасынан сурайт экен. Ата, эгер менин жыгылганымды билсең, эмне дейт элең? Тур демекмин. Дагы бир жолу жыгылсамчы? Кайра дагы тур демекмин да. Кийинки жолу дагы жыгылып калсамчы? Оğlum. Кийинки жолу дагы тур демек элем. Ата, бул качанга чейин уланат? Кечке эле бир эле жоопту айта бересиңби? Ооба oğlum. Анткени баары жыгылат. Бирок баары бир турушу керек. Тирүү кезиңде жыгыласың, бирок кайра эле тура аласың. Анткени жыгылып кайра турбаган болсоң, билесиңби? Анда бул сенин тирүү эмес экениңди билдирет. Андыктан эшек уулуна айткандай, жыгылганыбызга карабай ар дайым кайра туралы да жолубузду улайлы. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушат деп жазылган.